Жашыл Мурас улуттук өнөктүгүнүн алкагында Лейлек районунун Мурас айылында 100 гектар аянтка бадам көчөттөрү отургузулду. Көчөт отургузууга жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри, саламаттыкты сактоо министри жана жогорку кеңештин депутаттары, дипломатиялык корпустун жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү, ошондой эле жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, айыл тургундары катышты. 100 гектар жер аянтына 25.600 түп бадам көчөттөрүн отургузуу жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөлдөө министрлигинин демилгеси. Аталган демилгени Экомир коомдук фондунун каржылоосу астында Агат Нур кайрымдуулук фонду ишке ашырууда. Анын жалпы суммасы 44 миллион сомду түзөт. Отургузулган көчөттөр тамчылатып сугаруу ыкмасы менен сугарылат. Биздин министрлик, экология министрлиги ошо ар бир айыл өкмөткө ушундай мөмө жемиш бактарды отургузуп, эл өзүн өзү багып кеткендей болуш керек да. Жаратылышты сактап, жерге ушундай кандай мамиле берсе, жакшынакай өзүнүн мамилесин эл кылса, жер багып кетет элибизде. Кең Талаа айыл аймагында башталган бул өнөктүк ишке ашса 300гө жакын жаңы жумуш орундары пайда болот. Тигилген көчөттөр Өзбекстандан алынып келинген өзгөчө баалуу Азербайжан сортундагы бадам. Адистердин айтымында бадам сууну аз талап кылуучу дарактын түрүнө кирет. 3 жыл ичинде мөмө байлап түшүмгө кирет. Келечекте бул бадамдын түшүмдүүлүгү 2 тонна, 2,5 тоннага чейин бадам берилет. Биз акчага алмаштырганда бүгүнкү акча менен салыштырганда 1 гектар 1 миллиондон кем эмес түшүм берет. Аталган улуттук демилге аймактарды көрктөндүрүү, жашылдандыруу иш-аракеттери, айыл тургундарынын миграцияга болгон агымын азайтуу, ошондой эле чек ара айылдарынын социалдык экономикалык абалын жакшыртуу максатында ишке ашырылып жатат. Азыркы күндө ошол Кең Талаа айыл өкмөтүндө 240 үй бүлө, жакыр үй бүлө катталган болсо, ушул бадамдар түшүмгө кириш менен айыл өкмөттүн баласына өткөндөн кийин биз ушул жакыр үй бүлөнү жоёбуз деген ойдобуз. Жергиликтүүлөрдүн айтымында Мурас айылы буга чейин эле бадамдын мекени деп айтылып келген. Бадам сууну аз талап кылгандыктан ар бир үйдүн короосунда бадамды кезиктирүүгө болот. Эми мынтип Кең Талаада бакка айлануу алдында турган көчөттөрдү отургузуп, бул демилгени баштаган уюштуруучуларга айыл эли ыраазычылыктарын билдирип, кубанып турганын жашырган жок. Жашылдандыруу боюнча Кыргызстанда ар дайым ушу элибизде, жерибизде, Кыргызстаныбызда өнүп өсө берсин. Эч убак Кыргызстаныбыз эчтекеден кем болбосун. Ар дайым шуну колдоп жүргөнүбүздүн президентибиз Садыр Жапаровго чоң рахматымды айтып, ошо алкышымды айтамын мен. Бул улуттук өнөктүктүн алкагында өтүп жаткан жашылдандыруу иш-чарасын колдоо максатында Лейлек Токой чарбасы тарабынан 100 түп арча көчөтү берилип, бактын айланасына отургузулмакчы. Бүгүнкү өнөктөштүккө мына Жашыл Мураска Кең Талаа айыл өкмөтүнүн айыл аймагынын ушу Мурас айылына биз бүгүн жардам катары Токой чарбасынан 100 дана можжевельник көчөтүн алып келдик. Можжевельник, виргин можжевельник деп коет. Мындайча айтканда арча көчөттөрү. Булар биз Ретса деген уюм аркылуу региональный экологический центр в Центральной Азии. Ошолор бизге каржылап, биз көчөттөрдү бүгүн каздырып жеткирип бергенибиздин эсебибизден болду. Ушуну жашылдандырууга өзүнүн салымыбызды кошобуз деп атабыз. Эске сала кетсек, мамлекет башчысынын демилгеси менен башталган бул өнөктүк өлкөнүн бардык аймактарында уланып келүүдө. Бул программанын негизинде 2022 жылы Кулунду айыл аймагында 144 миңден ашуун жана Ысык көл облусунун түп районундагы Михайловка айылында 144 миңден ашык мөмө жемиш өсүмдүктөрү отургузулган. Анда калктын жашоо турмушун жакшыртуу, жакырчылыкты жоюу максатында бул өнөктүк ишке ашырылган. Бактын 4 түрүн алып келдик: алма, өрүк, шапталы, алмурут алып келип былтыр отургуздук. Выживаемость же болбосо ошонун көгөрүшү 85-86% түзүп отурат бүгүнкү күндө. Азыркы убакта буюрса да 2 жылдан кийин ал бардыгы түшүмгө кирип, келечекте 583 жакыр үй бүлөлөрүбүз айыл аймагындагы жумуш менен камсыз болуп, ошол жерде бактан түшүм алып, өздөрүнүн үй бүлөлүк бюджеттерини көбөйтөт деген ойдобуз. Иш-чаранын жүрүшүндө келген коноктор, бийлик өкүлдөрү эл менен жолугуп, айыл тургундарын Жашыл Мурас өнөктүгүнүн башталышы менен куттуктап, бул демилгени мындан ары өнүктүрүп, социалдык жашоо шартты жакшыртуу элдин колунда экендигин баса белгиленди. Акыркы жылдары Баткен областына мамлекет тараптан өтө чоң көңүл бурулуп жатат. Көптөгөн жерлерде биз иш ордулары дагы камсыз болуп жатат. Мондай бизде негизги биз басым коюп туруп, ушул өнөр жай, ошону менен бирге бак
ушундай нерселерге биз басым коюп жатабыз. Буюрса биз сиздер менен бирдикте, ошол менен бирге ушул жердеги демөөрчүлөрдүн колдоолору менен бирдикте биз буюрса келечекте көптөгөн бактарды, көптөгөн элдерге иш орунду камсыз кылып, мен ойлойм биздин экономикабызды биз жогорулатабыз деп. Мурас айылына бадам көчөттөрүн отургузуу өлкөдө интенсивдүү багбанчылыкты өнүктүрүү программасынын уландысы болуп эсептелет. Мындай долбоорлорду Кыргызстандын бардык аймактарында ишке ашыруу пландалууда. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин уюштуруусу менен Лейлек районунун Мурас айылында бадам көчөттөрүн отургузуу алдыдагы улуу иштердин башталышы. Ушундай иш-чараларды биз ар бир айыл өкмөткө өткөрөбүз деп буюрса пландарда бар. Башка айыл өкмөттөргө да пландалып атат. Эми бул жерлердин шарты, климаты, ушул өсүмдүктөр, ушул климатка туура келген сортторун отургузуп атабыз да. Улуттук өнөктүккө арналган иш-чаранын соңунда жергиликтүү талант ээлери тарабынан концерттик программа тартууланып, Лейлек килеминин көргөзмөсү уюштурулду. Асылкан Махамат кызы, Айсулуу Абдилаким кызы, Жыргал Абдижалил уулу, Алтын бешик жаңылыктары.